тутту. Ана эмне дедим эле каскасага. Бул видеодо улак тартып оюнда кыргыз тилинде чырдаша кеткен жигиттин аты Тимофей. Алгач ирет 7 жашында сарайга эжесине ээрчип барып атка отурган. Ал жактан улакчы жигиттерге кошулуп улак тартканды үйрөнгөн. Бурда мамам любой жака берчи да, меничи шахматка да барчы, футболго да барчы, любой жака барчым да, борьбага да барчым. Анан бир эжем чакырган болчу мени ошол сарайга, Кожомкулдун сарайына. Ошол сарайда Рамзат деген байке бар болчу. Бурда кыргызчаны да билчү эмесмин, эчтеке билчү эмесмин да. Ошол Рамзат байке чакырып сарайга кел, аттарды мин деген да. Ошого барып кызык болгам, сүнөткө да ошондон отургам да, кыргызчаны да ошол менен үйрөнүп келген. Намазды да ошол үйрөтүп баштаган да. Ошолор менен жүрүп кандай кылыш керек, аттарды мингиз койчу да, алар улакка чыга берсе мен карап тургам да, кандай кылыш керек, ошолордон үйрөнүп. 7 жашында баштап барып баштагам да, минип коркуткам башында. Азыр нормальный. Бурда Антондун айыл ичинде эле тартып аткан башында, кичинекей аттарды минип, жош аттарды минип, ошол менен эле баштагам. 10 жашында аттан кулап бутун сындырып алган жигит 1 айдай аттан коркуп жүргөн. Бирок эрге кайра отуруп, ошондон бери оюнду таштаган эмес. Бул спорт кооптуу экенин өзү да билет. Бирок кулак тарткан бала көп нерсеге чыдамдуу болуп калат дейт ал. Ошондо 10да болчумун мен. Азотка мингиз коюп ала качып кеткен да. Ошон менен эле коруп калгам да. Бир ай атка минген жокмун. Андан кийин эле кайра атка кызыгып калып, кайра барып баштагам. Ошондо бут сынган, чашчыкам сынган, спица коюлуп, ошондой болгон да. Эң коркунучтуу оюн ошол деп айтам го дейм. Аттын үстүндө ошол оюн эң коркунучтуу. Аттан кулап калсаң да Кудай сактап бирдеке сынып калса ал да опасный. Бирок улак чапкан бала мындай калган иштерден коркпойт деп ойлоп коем да. Үй бүлөсү өзгөчө апасы башында уулу үчүн коркуп улак тартуусуна каршы болушчу. Бирок убакыттын өтүшү менен баласынын бул кызыгуусун кабыл алып калган. Азыр улактан жеңиш менен кайтсам, сүйүнүп жаңы ат майданында ойносом барам деп жүрөт дейт каарманыбыз. Башында 1-2 жолу кулаганда коркуп болду, сарайга барбайм деген да болчу. Ыйлап да калчу. Ушундайлар да кестер да бар болчу. Азыр мамам кээде кулап калсам, ошентип кулап бир күнү өлүп каласың, эмне болот, мен эмне кылам деп. Аларга да мындай кээде медаль же бирдекени алып барып койсом кадимки эле сүйүнүшөт. Азыр буюрса урушпай калыштыр, кээде же болбосочу. Кече барып улак утуп келгенбиз, 3-чү орунуп келгенбиз да. Ошого мамама грамота берсем, ага да сүйүнүп койду. Молодец балам деп. Мол Аккула ат майдан салынса ошака барам дейт. Сен Кудай буйруса ойноп калсаң ошака келип көрөм деген да. Ошого буйруса үмүттөнөбүз. Аккулада салынып калса, мен да ойноп калсам жакшы болот. Каарманыбыз оюн учурундагы ат үстүндөгү сезимдер жагарын айтат. Анын оюндагы дайымкы позициясы чабуулчу. Нападение жагат, көбүнчө нападение жагат ошо. Улак ээнип салып дегендейчи. Ошо аттарды минип эле жагат. Аттар минип, мындай оюнга чыгып, эл көрсө кандай мындай жакшы болосуң да өзүң эле. Ичине толкунаттап кетет. Негизи эле жакшы оюн. Мындай толкунуштап кетесиң да, чыккандачы. Анан мисалы үчүн оюнга чыкканда элдер кыкырып атпайбы, мону кыл депчи, бас. Ошолор угулбай калат, оюнга чыкканды вообще уже өзүн мындай улак алыш керек, анан жабыш керек деген өзүнүн ойлор болот да. Эч кимди укпай каласың, ойной бересиң да. Элди да көрөсүң, угасың да, бирок өзүн менен ойной бересиң да. Жеген момент эң сонунда ошол эң жагат да, жеген момент баары байкелер менен чогулуп отурсаң, курдакта эзилип калат да мындай. Көп деле сөк болбойт, мындай жегенге приятный да. Азыр Тимофей 16 жашта. Айылындагы улакчыларды ээрчип, жаштар арасындагы аралаш расмий эмес мелдештерге катышып турат. Айылдын ичинде баары эле улакка окшот. Биздин айылда көп атактуу улакчылар бар. Мисалы Исхак байке, Рамзат байке, Бек байке, Алуу байке, Нурсултан байке, Тимоху байке. Ошолор бар. Ошо жаштар болуп чыгабыз да, бирок алар тактика бизге түшүп беришет да, силер могу болуп чыккыла, мону жапкыла, алар көбүрөөк билишет да. Мону жапкыла, сен эңке мисалы үчүн сен жап дешет да. Ошондой жер улак болот да. Жер улакта баары ойнойт да, аякта жашы жок да. Кээде школьниктер өткөрүшөт, аяктан 2-7-ден ылдый, 2-8-дер ошондой улап кетирет да. Любой улактарга эле бара беребиз буюрса. Жаш улакчы ири мелдештерде Сары Өзөн командасына күйөрмандык кылат. Кийин анын курамында ойноону каалайт. Андан сырткары эл аралык мелдештерде өлкөнүн желегин желбиретсем деген тилеги бар. Постоянно достук менен ынтымак ойноп калганда достукка күйөрман кылабыз. Сары Өзөн менен ынтымак же достук ойноп калса Сары Өзөнгө эле кылабыз тут.
чүйдүн намысы коргоп жүргөндөн кийин чүйгө эле балет этет экенсиң. Ошо Сары Өзөн эле ойносун деп. Жашым жетпейт да. Мен өзүм 2008 16-дадым. Жашым жетпейт. Буюрса мындай кийин да Кыргыз мындай республикада да чоң мындай оюндарга чыгып Кыргыздын флагы желбиреп жүрсөң кандай сонун да. Буюрса жашыбыз жеткенче ойнойбуз. Буюрса алда үмүттөр көп. Тимофейге Кыргызстандагы көкбөрү боюнча кыскача суроолорду берип көрдүк. Анас Ниязов же Рустам Таналиев? Рустам Туналиев анткени үчүн Рустам Туналиевдин мындай булиттер ыргыткан жагат, эңгеген жагат, чапарып эле эңип кетет го. Ошол менен эле барып, ошол бүү менен эле булит барып салып алат. Ошонусу жагат да. Достук же ынтымак? Көбүнчө достукко дейм, көбүнчө достукка болельщик кылам. Бирок достук, ынтымак же Сары Өзөн болсо Сары Өзөнгө болельщик кылам да, анткени үчүн чүй. Дастан Русланов же Өмүрбек Эсенов? Дастан Русланов анткени үчүн анда мындай жекеме-жекеге ат жаткызган жагат, мындай жагат да негизи элечи алып чыгып барып салат. Бойка же комбат? Комбатко дейм, мен көргөн болуш керек эле. Крас же аватар? Красты мингем, анткени үчүн крас аябай жагат да, жаткан жагат да, мага мындай тырышып жатат да, аватарга окшоп эле тырышып жатат. Көчмөндөр оюнунда чыгып мындай эң күчтүү оюнчулардын катарында болгуңуз келмек беле же жогорку лигада? Көчмөндөр оюнунда го дейм, анткени үчүн Кыргызстан флагы желбиреп жүрсөң кандай сонун. Көчмөндөр оюнунда ойногом келмек. Сиз үчүн топ 5 оюнчу. 5-ден баштаңыз. Дастан Русланов, Өмүрбек Эсен уулу, Исхак Бекболот уулу, Рустам Туналиев, Манас Ниязов. Ошолорду. Манас Ниязов го дейм. Бүгүн маектешибиз айылындагы шериneде улак тартат. Аба ырайы сууктап, кар жаап киргенине карабай, оюнду баштай беребиз дейт ал. Бүгүн шерине Антондун ичинде, Антондун байкелер, инилер ошол болуп шерине болуп уюштурганбыз. Команда мындай көчөгө бөлүнүп шерине кылайын дедик. Ушундай жакшы да ынтымак болуп, шерине ойносоң, улак ойносоң, чогуу байкелер менен, таанышып жүргөн байкелер менен ошондой улак жакшы да. Эми суук болсо деле тартып бериш керек да. Эми сууга көнгөнбүз да. Кар жаса деле, жамгыр жаса деле ойной беребиз. Таш жаса деле ойной беребиз го дейм. Кызыкканда билинбей калат, мындай ысып кетесиң наоборот. Оюндан чыккандан кийин ысыйсаң, кайра тоң калганда куртка кийип аласың. Тимофейдин тай кезинен алып мүнөзүн үйрөнгөн аргымагы апачы. Бирок ал акыркы мелдештерде жаракат алганы үчүн бүгүн башка менен ойноого туура келген. Мен аттым бар, аны 2 жаш мурун алгам, тай кезинде алгам да, базардан эле мындай эле алгам да, жөн эле минем. Азыр буюрса жакшы болуп атат, ошол менен эле чыгып жүрөм, аты апачы болот. Ал азыр бышты. Ошол менен эле чыгып жүрөбүз, буюрса мага көнгөн атта экөөбүз келишип калганбыз да, буюрса ошол менен эле чыгабыз. Атым могул Арашанга чейин школьниктердин улагы болгон да, Антондоч. Ошого алып баргам да, ошакта кайрылып атканда бутту базып алды. Андан кийин ага байкабай Арашанга да алып барып салгам. Арашанда 2 оюн уткандан кийин эметип аксап калды. Аны үйгө алып келип байкаган эмесмин да андагы. Эртеси минсем нормально болчу, андан кийин 3 күн окууга барсам, 3 күндөн кийин минсем аксап калыптыр. Ошон үчүн да өзүмдүн атымды алып келе албай атам да. Бул Алы деген байкенин аты, ошонун аты, ошону минип калгам да бүгүн. Интернетте тараган видеону ага достору көрсөткөн. Ал оюндагы чыр тууралуу буларды айтып берди. Анда өзүм көргөн эмесмин, балдар жөнөтүштү. Балдар жөнөткөндөн кийин, мени да тартат экен деп ойлоп койдум. Комментарий окусам, окуган сайын толкундап кетесиң да, ошондой мактайбы. Жөн эле тартылып калдым да. Ал оюнда жөн эле ызычы болуп кеткен да. Ызычы эмеден башталган. Бир бала кулап калды. Биздин бала эмес да, противниктер кулап калса, ти ат качып кетти. Анын жанында дагы бирөөсү качып кетсе, эметип жаңы аттарды минип чыгабыз дейт. Жаңы аттардын эрежеси болбойт да, алмаштыргангач, ошол ат эле кириш керек кайра. Ызылдап атып, макул деп жаңы ат, бир ат жаңы чыкты, бир старый чыкты. Ошол болуп 1-0 утуп калганбыз. Ошонун ызычы болуп кеткен да. Маектешибиз айылдаштарына аралашып кыргызча сүйлөгөнүнө баары көнүп калган. Ал тургай досторунун, чөйрөсүнүн баары кыргыз тилдүүлөр. Таң калышат баары эле. Ушундай Тимофей анан кыргызча сүйлөсө кантип үйрөнүп кетти, баары эле сурап жүрүшөт. Могул видео чыккан видеода аябай популярный болуп кеткен үчүн баары айтып атышат, кыргызча үйрөнүп өткөн бала жакшы. Кээ кыргыздар Россияда жүрөт, кыргызча сүйлөй албай, ошого да таң калып атышат. Баары эле таң калып атышат, мени көрүп калыпчы. Канча жылда үйрөнүп кеттиңер ушинтип?
7 жылда ат минип баштасам где-то 11-12-лерде үйрөнүп калгам да байкелер менен. Мен көлгө борго кетип калгам Сары Өзөн менен. Аякта бир жумадай жүрүп үйрөнүп кеткем да. Үйдө отуруп эле телефон чукулап отурсам эле байкелер айтат: "Кыргызча үйрөнбөйсүңбү эртерээк?" Кыргызча окуп баштадым, окуп баштап эле үйрөнүп кеткем өзүм деле. Орус мектепте окугам. Орусча да жакшы сүйлөйм. Үйдөлөр менен только орусча сүйлөшөм да. Алар кыргызча билбейт. Эшикке чыкканда кыргызча сүйлөшөм. Үйдө киргенде орусча сүйлөшөм. Мисалы үчүн кээде магазинге кирип калсаң аякта кээде орусча түшүнбөйт. Кыргызча аябай эле пайда бар. Особенно Кыргызстанда жашап жүрсөк. Тим более орус досторум деле жок. Негизи бүт бар эле кыргыз досторум. Орус досум жок менде мисалы үчүн.